Берешен тыйылыңыз 10 gününün bir günü açıp elek balanın ömrün sattap kalışı mümkün. Elimizde. Değiksek kolumuzdan gelir. Ош шаарындагы Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишиндеги жер үстүнөн жөө адамдар өтүүчү көпүрөнүн 4 тарабындагы лифттер тесттик режимде ишке киргизилди. Бул лифтте мүмкүнчүлүгү чектелген жана улайгандар гана пайдалана алат. 10 күндүк сыноо мөөнөтү коюлган лифт Түркиядан алып келинип орнотулду. Маалыматка ылайык Түркия өлкөсүндөгү метролордо, көпүрлөрдө да дал ушундай лифттер пайдаланылат. Aksasını төлеп almıştırız. 2 yıl garantiye. Normal işlese bir 20 yıl. Motorlarım İtalyan motor. Bunlar bağırı turistki, Türk malları. Avrasyadan kımmet, bağırı kımmet. Sivet uçsa hazır bir de akümülatör var. Akümülatör etaja getirip beşici açıp içindekiler çıkart. Ama normal toplayıp kalsa misal burada stoplar var. Bunlar toplayıp kalsa bayakta servisim var. Албетте лифттердин иштей баштаганы кары картаңдарды. Жаш балалуу боюнда бар энелерди кубантпай койгон жок. Бутум ооруйт эле, анан мен айттым жаштар эми чуркап чыккарып чыгып кетсе болот да лифт күтпөйчү бизге окшогондорго аябай сорун болду. Мен өтө ыраазымын. Биринчи жолу чыгып атасызбы? Ооба, биринчи жолу неберем эшитип келип атайлапында чыгып атам сонун. Мага окшогондорду өткүсөңөр, Кудай өмүрүн берсин. Шунчалык мамлекетибиз жетишти деп сүйүнүп чыгам да силерге ыраазычылык билдирип. Lifti жоктора чыгып басып, бул ден соолукка да жакшы, кыймыл да. Ошондон мага негизинен жагат. Бизге эч кандай кыйынчылыгы жок. Кайра көңүлүм көтөрүлбөй карап, дес алып калат. Мына бул жерде машинанын тыгыны да жок болду. Ушул нерсе мен шаар үчүн жетишкендик катары баалайм. Эскертүүлөргө карабай лифти колдонуу эрежелери сакталбай жатканы биринчи күндөн эле байкалды. Түшүп чыгуудагы тартип бузуу, нормадан ашык адамдардын чыгып алганын видеодон да көрүүгө болот. Буга байланыштуу жакында видео байкоо коюлуп, көзөмөл күчөтүүлөрү айтылды. Бул жыйынтыкка келдик. Биз буйруса, мына бир жуманын ал жак бул жагында бул жерге өзүңүз туура айттыңыз, тетигинде биз жанагындай технический помещение жасаганбыз. Ошонун астында 4 лифттин 4 тарабына атайын байкоочу камераларды орнотобуз дагы. Ал жерде атайын табло болот, камера. Ал жерде бир адам отурат дагы. Азыр биз могу завод чыгарган Түркиядан чыгып келген бул лифттер. Шол жактан атайын биз заказ бердик. Пульт дистанционный пульт менен башкаруу боюнча узактыгы бир 100-150 метрге чейин. Ошол жерден камерадан көрөт дагы, те ылдый жактан же жогору жактан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, жана колескада, же болбосо кош бойлуу аялдар, кары картаңдар жүгү менен болсо, ошолорго тиги отурган камерада ачат дагы, киргизип чыгарып коет. Бүт эле жарандарга, окуучуларга, студенттерге, тездерлерге, жигиттерге жаш эч кандай бир буяга доступ бербейбиз. Ош шаарында алгачкы жолу курулган жол үстүндөгү жөө өтмөк 45 миллион сомго бааланган. Жергиликтүү бийлик жөө өтмөктү куруу менен жол тыгынын жоюуну көздөгөнү белгилүү. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.